Сөзгөзеги Абакиров Элдар Курманбековичте. Саламатсызбы, урматтуу Нурланбек Асанбекович, урматтуу Алмаз Акунжанович. Кыргызстандын экономикасын негизин түзгөн бул албетте биздин ишкерлер. Ишкерлер иштеп аткан үчүн салык төлөнүп атат. Мына өкмөт 3 эсе салык көбөйдү дейт. Бул биздин ишкерлерге байланыштуу. Бюджетке акча төгүп атышат, ошондон биз дагы айлык алып атабыз. Президент баарыбыз айлык алып, ошо менен Кыргызстандын экономикасы иштеп атат. Бирок ал ишкердин иши кандай жүрүп атат деген чоң суроо бар. Ковид учурунда эл аралык банк бизге жардам берген. Бир онлайн семинарга мен да катышып, силерге кандай жардам керек дегенде биздин ишкерлерге пайызсыз кредит керек деп биз сунуш бергенбиз. Эл аралык банк берди ал кредиттичи. Башында 50 миллион доллар берген, кийин дагы 50 миллион доллар берди. Акыркы маалымат боюнча мен укканыма 150 миллион доллар берди. Бирок ошол акча мына 4 жыл өттү, дагы эле ишкерлерге жете элек. Банктарга барып кайрылса, башка документ алып кел, миллион сом бере албайбыз, 250 миң сом эле бере алабыз дейт. Эми 250 миң сом бүгүн эмне бул? 3-4 айдын эле айлыгы да. То есть бул жерден абдан финансы министрлик жагынан бир жетишсиз иштер болуп атат. Мен суранат элем, банктарды чакырып, калган акчаны кыска мөөнөттө ишкерлерге таратсын деген бир тапшырма бериш керек. Анткени ишкерлердин иши жүрбөсө, өкмөттүн да, бюджеттин да иши жүрбөй калат. Бул биринчиден. Экинчиден, ушул сөз эркиндиги боюнча да мыйзам катуу талкууланып атты акыркы 1-2 жумада. Мен кечээ жакшы бир статья окуп чыктым. Экономика менен сөз эркиндиктин байланышы. Кыскасы, сөз эркиндик индекси күчтүү болгон өлкөлөрдө экономикадагы, элдин кирешеси дагы күчтүү болот экен. Болгону нефтке бай өлкөлөр, Саудия Арабия, Оман, Бахрейн деген өлкөлөрдө киреше жакшы экен, сөз эркиндигинин индекси төмөндүгүнө карабай. Бирок башка өлкөлөрдө сөз эркиндиги жакшы болсо гана ишкердик жакшы болот экен, инвесторлор көп келет экен. Анткени инвесторлорго жетиштүү, көз карандысыз маалымат керек. Маалымат көп жүрүп атса, инвесторлор да бул өлкөгө коркпой акчасын салат. Ошол эле кезде сөз эркиндиги күчтүү өлкөлөрдө коррупциянын индекси да абдан төмөн болот экен. То есть коррупцияга каршы күрөшкөн эң күчтүү инструмент бул сөз эркиндик экен. Муну эл аралык бүт изилдөөлөр тастыктап турат. Ошондуктан суранат элем, биз мыйзамдарды алып кирип атканда элдин кирешесине, экономикага кандай таасир этет, ошонун баарын эске алып, бир мыйзамдарды алып кирсек. Анан кайрадан ошол жана сунушта айтат элем, ишкерлерге кандай жардам бере алсак, тез өкмөт жардам берсин. Бул жерде бюрократия азыраак болуш керек. Болбосо ишкерлердин иши тез жүрбөсө, алардын атаандаштыгы төмөн болот, импортко көз каранды болуп калабыз, салык азая түшөт. Ошол, рахмат.